İzdeyim seni, almашым, сагындым туулган жер сени, периштем, 6 күнү кечинде аттуу чыгармаларды ар бир кыргызстандык жазбай тааныйт. Өлбөс өчпөс обондорду жараткан залкар композитор өзүнүн кыска өмүрүндө ополтоодой эмгек жасап, кыргыз музыкасына зор салымын кошуп кетти. Биздин өнөр тарыхыбызда бир өзүнчө феномен болуп калган мен эки кишини билем. Бунун биринчиси Атай Огонбаев. Ал учурунда 5 эле обон чыгарды. 5 обону мына ушул күнгө чейин ырдалып келатат. Бул 100 жыл болот жакында. Экинчиси Рыспай Абдыкадыров. Бул кишилердин өнөрү башкалардын караганда өзгөчө да. Булар залкарлардын тобуна кирет. Булардын чыгармаларын эч ким кыйнабаса деле, эч ким зордоп ырдагыла дебесе деле ырдалып кете бере турган бир уникалдуу чыгармалар. Ошондуктан биздин кыргыздын обон өнөрүндөгү эң чыгаан эки адам болсо, ошонун бирөө Рыспай Абдыкадыров. Рыспай Абдыкадыров ар тараптуу талант. Ал ар бир чыгарманы өзүнүн жүрөгүнөн өткөрүп, жан дили менен жазгандыктан обондору ушул күнгө чейин уккан адамды кандайдыр бир керемет дүйнөгө жетелейт. Жогорку деңгээлде жазылган эмгек кайсы гана доор болбосун өзүнүн угармандарын таба бермекчи. Канча ондор чыгат, бирок аткарылбай кала берет. Бирок издейм сени билбеген бир да Кыргызстан жок. Кыргызстандык жокпу деп ойлойм да, жана жолугарын билгемин, түгөйүм, койчунун ыры, таанышындай карагым деген ырлары не деген классикада, не деген керемет. Ошон үчүн мындай залкарлардын чыгармаларын бир популярдуу кылам деп аракет деле кылбасаң өзү эле популярдуу болуп кете берет экен. Ошон үчүн бул инсандын өнөр өзгөчө болгон, бекеринен ырдын башы Рыспай деп айтылып калбаптыр. Аккордеон маданиятын ойношту биринчи алып келген ушул киши болгон экен. Чыгармачыл адамдар жашоого, үй бүлөгө дегеле бардык нерсеге башкача көз караш менен караар анык. Өмүрүнүн көп жылдарын музыкага арнаган Рыспай Абдыкадыров үй бүлөдө да жумшак адам болгон. Музыкага кандай мамиле жасаса, балдарына, жубайына да ошондой мамиле кылган. Мүнөз эми чыгармачыл кишилер башка да, биз медиктер, психолог болот. Ар бир баскан турганы, ыр чыгарганы, дүрттү келет да, дүрттө ошондой мүнөздөгү киши болчу. Музыка чыгарарды өзүнчө толкунданып, деңгээлин өзүнө жеткире албаса кейип, кагаздарын далай мусорный чакага ырыткан күндөрү болгон. Анан чыгарчу ырларды көбүнчө жасында, март айларында, могу дарактар гүлдөп, бактарактар гүлдөп турган убактарда көп чыгарчу. Кышында чыгарчу. Яркын гүлдөр жасалакалап кырбашы. Рыспай Абдыкадыров 1941-жылы 12 январда Каракулжа районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка толмок. Талантты даңазалоо максатында жерлерде жылы бою маданий иш-чаралар уюштурулмакчы. Мунара Кадырдин кызы, Жаныбек Эгенбердиев, СТВ.